17-күн Кыргызстанды велик менен айланып. Эртемен туруп жакынкы арадагы 100 километрдин аба ырайын карадым. Эң кызыгы албетте боом капчыгайы болду. Ал жакта күгүмдө жамгырда калгым келген жок. Ошон үчүн балыкчы шаарында калууну туура көрдүм. Сарайдан чыккандан баштап күндү булуттар каптап турду. Көрүнгөн деле жок. Өрнөк айылына жеткенде жамгыр акырындап себелеп баштады. Жамгырды жакшы көргөндүктөн айдап кете бердим. Бирок эмнегедир ушул жамгырда балыкчы шаарынан көптөгөн велосипед айдагандар өтүп жатты. Кайсыл улут болбосун баары колду көтөрүп коюшат. Тамчы айылына Валенсия деген эс алуу үйү сыртынан аябай кооз кылып коюптур. Кыргыз желектери менен өтө сонун көрүнөт экен. Чырпыкты айылынан өткөндө жамгыр өтө катуу жаая баштады. Дождевиктин үстүнөн дагы бир дождевикти кийишке туура келип калды. Анысы аз келгенсип аябай катуу шамалдар болду. Сары камыш айылына жеткенде жамгыр токтоду. Балыкчы шаарына кирип дароо эле конок